Кече жакында эле интернет айдыңында президенттин жаңы дайындалган кеңешчиси Чыңгыз Айдарбековду Москвада расмийлер кабыл албай койду деген сөз тараган. А бирок бул маселеге карата Айдарбековдун өзү Facebook баракчасына момундай билдирүү тараткан. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды мамлекеттин кызыкчылыгы менен аралаштырбоо маанилүү экендигин баарыбыз жакшы түшүнүп турабыз. Тилекке каршы айрымдар муну түшүнө алышкан жок. Ошондуктан ишенимди жоготушту. Москвада эч ким менен жолуккан жокмун деген бир кабарчынын куру жалган сөздөрүнө таң калам деп айтсам, өтө жумшак айтканым. Сиздин ар жок напсиңиз, көрө албастыгыңыз сизди дагы бир жолу чындыктан алыстап калганыңызды көргөзүп турат. Москвада болгон сапарым тууралуу сөз кылсак, мен ушул жылдын 27-28 октябрында иш сапары менен барып келдим. Сапар дипломатиялык каналдар аркылуу натыйжалуу иштелип чыккан. Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлиги жана Финансы министрлиги менен кызматташуунун конкреттүү маселелери талкууланды. Тышкы саясат бул аяр, сезимтал, ар тараптуу маселе. Ошондуктан натыйжага жетишүү үчүн диалогду ыраттуу, салмактуу, прагматикалык, ызы чуусуз жана пиарсыз жүргүзүү керек. Азыр пикир келишпестиктин мезгили эмес, тескерисинче бардыгыбыз үчүн мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калууга жана мекенди өнүктүрүүгө байланыштуу максат үчүн биригүү маанилүү. Эгер сизди эч ким сындабаса, анда иштебей жаткандыгыңыз анык деп Facebook баракчасына калтырган Чыңгыз Айдарбеков.